сунушум, суранычым бар эле да, воспользуясь моментом дегендей. Бизде Талас областынын Талас районуна караштуу Кара Суу айылында Бермет апа балдар бакчасы бар да. Да кайталап берейин, жазып атат окшойсо. Жазып алдым. Ошол жакта директор Шаршекеева Айчурек Бакытовна деген бар. Мага деген видеосу менен доказательстволор менен жиберди да, жөн эле кат эмес, видеосу дагы бар. Көп жылдан бери ошол жерде бир мугалим эже тартып жүрөт экен. Атын айтпай эле коеюн, анан аны деген айдап салат жумуштан. Ошол эжеке мага видеосун жиберип атат, бир 2-3 жылдан бери дейт. Балдарга тамак ашты курт менен берет, ар бир тамак ашты мен байкайм, тартам дейт. Ошол жакта бул директор Шаршекеева Айчурек эжекебиз менен завхоз Мурат кызы Медина булар бир тууган бөлөлөр экен. Айчурек эжеке боюнда болуп азыр төрөп декретке кетиптир. Анын ордуна завхоз Мурат кызы Медина директорлук жумушун аткарып атыптыр. Экөө бир тууган бөлөлөр экен. Көп жылдан бери биздин балдарыбызды ар кандай курттар менен, эски тамактар менен мөөнөтү өтүп кеткен каша жана дагы макарон ошолор менен тамактандырып атыптыр да. Бул жерде мисалы азыр бизде Эрулан мырза айтып атпайбы, андан көрө дейт жок эле кылып салбайлыкпы деп, чын эле да. 7 сом, 14 сом эптеп тамак алып бергенден көрө такыр эле жок кылып салбайлыкпы. Анткени азыр 14 сомго көтөрүлдү, өтө жакшы, рахмат. Бирок ортодо биздин эжекелерибизге окшогон эжекелерге ошол биздин сиздер бөлүп бераткан акчалар жем болуп калып атат да. 14 сом толук балага кетпейт. Анын ичине бир 7-8 сомун жеп коет экен да, ушуна директорлор жана тендерде ортомчулар менен сүйлөшүп алат экен да. Эски мөөнөтү өтүп кеткен, ата бабаң согушунда калган тамак аштарды алып келип өткүзүп коюшат экен. Свежий тамактарды эч качан бул акчага ала албайсың да. Ошондуктан мен мындай бир сунуш иретинде айтайын дегенде, такыр эле тамакты бербей эле, ошо тамак аш 7 сомду дагы 20 сом, 30 сомду да баарын жок кылып, биздин сиздер бөлүп бераткан биздин бюджеттен бөлүнүп аткан акчабызды ортодогу бир акмактарга жетиртпей эле койбойлукпу дейм да. Себеби мына балдарга да жетпейт, тигилер ортодо жеп кетип атат. Эски өтүп кеткен мөөнөт өтүп кеткен тамактарды ортодо ортомчулар менен сүйлөшүп алып, жыргап ортодо алар жакшы жашап атышат. Биздин балдарыбыздын ден соолугу чоңойгондо кандай болот, ал бир чоң суроо. Ошондуктан мен ушундай деп ойлойт элем да, тамак ашты 1-класстан 4-класска чейин эч кимге бербей эле коелук. Айбек мырза айткандай, каттуу нанды жеп эле чоңойгонбуз, туурабы? Арыктан сууду иче калып эле чоңоюп келгенбиз. Эч ким эчтеке өлгөн эмес. Анан ортодогу акчаны бирөөгө жедиртип койбойлук. И так эле биздин бюджеттин биягынан толтуруп атабыз, асты тешик түшүп атат, толтуруп тешик түшүп атат. Биздин президент Нуркожоевич аракет кылып атат. Бияктан ошондой ортомчулар, шүмшүктөр жеп кетип атышат. Андан көрө бунун баарын жокко чыгарып туруп эле бирөөгө жем болбойлук дегеним да, ортодогуларга. Кандай дейсиздер? Мен билим берүү тармагында иштеген адам катары мындай жооп берет элем. Албетте ушундай көрүнүштөр бар, жок дегенге болбойт. Биз ушу билим берүү министри тарабынан сиз мага жанагы видеолорун жөнөтүп койсоңуз, биз текшерүү жумуштарын жасайбыз. Анан бул негизи бул азыркы 1С бухгалтерияга түшкөн да, бүт баарысы кириш чыгышы онлайн режимде турат, контролдо турат. Мен өзүм как директор катары эмне кылып, бизде мектепте интернат дагы бар. Ошол негизинде биз кандай закладка кетип атат, канча продукты кетип атат, бүт баары текшерилип, жазылып турат. Эгерде ошондой болбогон чакта биз ошол бала бакчаны деле, мектепти деле катуу текшерүүгө алсак, бул менин оюмча орун бир мындай тартиптүү орунга коебузбу деп ойлойм. Прозрачность бар деп атпайсыз, мен текшерип көрүп турам деп. Анда Айчурек эжекелерибиз, Мадина деген кантип иштеп атышат? Адамдан амал качып кутулбайт. Прозрачность коюп койсок деле алар бир амалын табат эч кандай болушуп. Как педагог катары, эгерде биз чын эле келечектеги муунду тарбиялайбыз десек, андай жумушка барбаш керек. Ошондой мугалимдерден, детсадтын жанагы тарбиячылардан арылышыбыз керек да. Биз аттестацияны акырындап жүргүзөбүз деп атабыз. Мына ушул нерселердин баарын киргизебиз. Эгерде ошол жобого туура келбегендин баарысын эмки жылдан баштап, азыр укуктук жана бүт эле эмки жылдан, бүт эле кийинки жылдан жобосу иштелип чыгып атат. Биз ошону тактап, акырындап тартипке салабыз да. Muratbek мырза контролго жакшы алыш керек. Бул билим боюнча дайыма келесиздер. Сиз эми жакында эле келиптирсиз, мейли башкалар келет, эмки жылы кийинки ай ушунча
сүрөттө эле жүрө беришет. Биз ооба деп жүрөбүз, элибиз деле баягы ооба деп уже уйкусу келбей тажап калганда, эл бизди каргап, бизге налыганчалык бар экен. Себеби мондай акмактар иштеп атат, ошону контролдогон биздин чоңдор дагы уктап жатышат да. Ал жерде, конечно, сиздин балаңыз дагы башка бала окуйт, ошон үчүн ичибиз атышпайт. Өзүңдүн балаң ошол жерде окуп, ошо каттуу нанды же куртту жеп келсе, ой кандай барабыз, атып барабыз, о калашник автоматтай атып барабыз. Жумушуңду таштап туруп чуркап барасың. Просто бөтөн бирөөнүн баласы үчүн биз анча деле күйүнбөй атабыз деп ойлойм да. Ушуну контролго алып койсоңуз дедим, бул бир эле жанакы болду. Мисал келдик, мындайдан далай. Чоң рахмат.